Өнүгүү прогресс партиясынын атынан депутаттыкка талапкер Абдыманат Абдыбахапов ага карата Камчы Бекташиев жалган маалыматтарды таркатып жаткандыгын билдирди. Анын айтымында Камчы Бекташиев өзүнүн 7 каналынан эч кандай ага кол көтөрбөгөндүгүн, депутаттыкка талапкер калп айтып жаткандыгы туурасында маалымат таркатышкан. Бирок Абдыманат Абдыбахапов Камчы Бекташиев баш болгон 8 бала келип сабагандыгын, ага күбөлөр бар экендигин да тастыктады. Денесине алган жаракаттардан улам ооруканага жатып, тийиштүү соттук медициналык экспертизалар жүргүзүлгөн. Анын айтуусу боюнча Камчы Бекташиев өзүнүн каналынан бир тараптуу маалыматтарды берип, ал ортодо жарашуу ниетин билдирип, ортомчуларды дагы жөнөтүп жатат. Бирок Өнүгүү прогресс партиясынан депутаттыкка талапкер Абдыманат Абдыбахапов чындык, адилеттиги үчүн аягына чейин соттошо тургандыгын тастыктады. Эсиңиздерге сала кетели, ушул жылдын 26 сентябрында Сузак районунун Атабеков айыл аймагына караштуу Бекабат айылынын борборунда жайгашкан Өнүгүү прогресс партиясынын штабына Республикада журт саясий партиясынын тең төрагасы Камчы Бекташиев өзүнүн бир тууган иниси жана жан сакчылары менен келип, Өнүгүү прогресс саясий партиясынын атынан депутаттыкка талапкер Абдыманат Абдыбахаповду сабап, саясий партиянын штабындагы буюмдар менен эмеректерди талкалашкан. Камчы Бекташиев мен илгери өтө жакшы сыйлап жүргөм, жакшы саясатчы десем, бул саясатчы эмес эле, бир криминал экен. Эгерде жакшы саясатчы болсо, алдыма келип эле, мындай эркекче эле кирип, мындай деп эле полный охранасы менен,ийнилери менен келип ушинтип бастырып ууруп кетпейт эле. Анан кайсы жинди өзүдөн өзү барып эле дубалды сүзүп, өзүдөн өзү эле столдорду сындырып, мындай жанагы эч ким ишенбеген сөздөрдү айтып, бул саясатчы эмес, бул криминал. Даже биздин мамлекет башчыбыз, журт башчыбыз Атамбаев буну аяп болуптур эмесе, ушу адашып калыптыр деп туруп соттуулугуну жойсо, даже кайрымдуулук кылды ушугачы, боор ачып. Ушундай кылса, ошонун ишеничин актабады да. Анан кыргыз элиге чыгып алып, мына мен сот адилеттүү чечсе, Кудай кааласа чечет деп ойлойм деп, бул эгер криминал кылып турса, бастырып келип атса, хулиганство, разбой кылып атса, анан кантип сот адилеттүү чечет? Бүт немени. Мен өзүдөн өзү келип больницага жатып алды. Бул жерден Бабанов айтып атат, менин колумда мына рентген снимок менен неме бар дейт, заключение. Заключение мен больницадан чыкканда берет да. Анан кантип заключение олорго берип койсун? Бул жерде уколдорду алып атам, лечение кылып атам. Кудай буйрса, мына аз күндүн ичинде врачтар уколуңуз бүтсө чыгасыз деп атат. Чыгамын. Мына денелериме келтирген зыяндар баары врачтар өздөрү көрүп турат. Ал судмед экспертизанын заключениеси чыгат, кылмыш иш козголгон. Эмне себептен Ташиевди жоопкерчиликке тартпастан, камабастан жүрөт да органдар, күч органдар. Себеби башка адам эгер шундай кылганда, аны сразу камамак да. А бул спокойно чыгып, мына мен дагы үгүт иштерин жүргүзө берем деп элди будажить этип башын айлантырып атат. Мына 7 канал түз эфирде түнү саат 12-де чыгып атат, журналист алыпчы. Не себептен ал журналист келип мени тартпайт? Эгерде 7 канал жалгыз келсе, мен алардан чыкпайм. Башка каналдар менен келе турган болсо, чогуу ушул жерде өздөрү мен сүйлөгөндөй чыгара турган болсо, анда пожалуйста келе берсин башка каналдар менен. Бирок 7 канал туура эмес чыгарган элдин астында туура эмес эфирди берип, мына көп эл нааразычылык билдирип атат. Башка каналдарга уже ишеним артты. 7 каналга действительно ишеним качты да элдинчи. Себеби алар монтажды кылып, өздөрүгө жараша нерсени чыгарып туруп, калганын монтаж кылып чыгарбай коюп атат. Ошондуктан Камчы Бекташиев бул элди бузар кылмышкер. Эч качан бул депутат да боло албайт, эч качан бул министр да боло албайт, партия жетекчиси да боло албайт да. Себеби бул бардык сөздү жалган сүйлөп туруп, мына мени дейт, мындай кылды, мени өзү чакырды. Бул губернатор чакырса барбайт. Ана мен чакырсам келип коюппу. Мына 1 саат алдынийнилери келип, баскынчылык менен мени күч колдонуп алып кетем деп, подконвой алып кетем дегенде. Ана мен штабтан чыккыла деп, штабтан чыгарып салдым. Ошондон кийин барып туруп булар бастырып келип атпайбы? Барып агасыга айттып, шундай деди, барбайм деди деп. А Камчы Бекташиев ким экен? Мен чакыргыдай, чакырса эле бара берет экенмин менчи. Ошондуктан мына күч органдары буну камаш керек. Мына канча балдар
прямой показания берди. Ошон үчүн барган балдарга баары камалбастан сыртта жүрүшөт. Эч качан эл анын артынан ээрчибейт. Эгер элди даярдай турган болсо, мен артымда да эл бар, мен да кап чыгам, анан көрөбүз. Кимдики туура, кимдики туура эмес. Ошон үчүн күч органдары өздөрү чечсин. Мына азыр тергөө жүрүп атат. Мен ойлойм, БШКнын чечими өтө туура болду. Андан кийин Камчыбек Ташиев сотко берди Первомайский. Первомайский соттагы өтө адилет чечим чыгарды деп ойлойм. Эгерде Верховный сотко берсе, жогорку соттагы адилет чечим чыгарып, буну эч шайлоого жакындаштырбайт деп ойлойм да.